Geçe men Koçkorgo barıp geldim. Koçkorgo. Anan Koçkordo janagı erteң bola turgan, erteң bolбой kalsın, miting turan söz boldu. Mitingге barış kerekpi jokpu degen. Erteң 17 emeden, yanvarda. Ben ayttım barbaş kerek dep ayttım. Anan Kытайлар анан палан түкүн деп айтышты. Кантип күрөшүш керек деп. Урматтуу бир тууганым. Кудай мен ошундай оюма салды, ошол ойго өзүм айтып алып, өзүм ыраазы болом да, ой Кудайым сага миң мертебе шүгүр, өзүм салып койдум эле ушундай анча-мынча бир нерселерди, мага дагы салып койдуң деп, жаман Кудайга шүгүр айткым келди. Кантип күрөшөбүз дейт. Урматтуу бир тууганым. Күрөшкөн жол эң оңой. Кытайды кырып бүтүрүш кыйын, шарият антип буйруган эмес бизге. Биз аларга жакшы мамиле дипломатия менен, дават иши менен гана кетишибиз керек. Илгери Чыңгыз деген болгон, Чыңгызхан деген бүт дүйнөнү өзүнүн кылычы менен алса, азыркы кийин Чыңгызхан биздин Чыңгызыбыз Айтматов, Жаллабаттык Айтматов, билесиңби, Жаллабатта туулуп өскөн экен да булчу. Айтматов Жаллабаттык болот экен. Чоң аталар таластан экен, бирок өзү Жаллабатта төрөлүптүр. Мен жердешим. Анан Ал-мухим өзүнүн калемин алды да. Демек дүйнөнү алуу ардудан нерсе менен болуш керек. Bir убакта биз мана сатабыз баш болуп, Кытайларды ушинтип ала турган болду керек, коркуп кетип, дубал тосуп ала коюшту. Эми азыр биз урматтуу бир тууган, биз дават менен дин таратып алган аракет кылышыбыз керек да. Алар бизге кошуна. Ушунчалык кырым катнаш бар биздин урматтуу бир тууганым. Демек биз ар бирибиз Кытай тилин үйрөнүп, ошолорго дават айтып, ошолордо мусулман болуп калган аракет кылыш керек. Көп пайда менен чыгат. Биринчиден, биз Кудайдын дин жеткиребиз. Пайгамбар алейхиссалам жакын Авас Абу Талибке кандай кааласа, Хамзаны өлтүргөнгө ошондой каалаган ислам жеткиргенди. Демек Кытайга да жеткирген биз аракет кылышыбыз керек. Кудайдын астында карыздан кутулабыз. Кийин бүт дүйнөнү уулап аткан кытайский продукту арам башка бир нерсе өлөсүн деп аткандардын бардыгы автомат адалга айланат, урматтуу бир тууганым. Дүйнөгө ушунчалык иштегенде мусулман болуп калса, ушунчалык дагы акыретке иштейт, урматтуу бир туугандарым. Көрдүңөрбү? Анан жанагы адам өлтүрүү, башка дегендер бар жок болуп кете берет да. Ошого бизге истедат берди Кудай Таалам. Орус үммөттүн бардыгы, Кытайдын бардыгы мусулман кылуу, урматтуу бир тууганым, колдон келбейт биздики. Бирок аракет кылуу колдон келет. Мусулман кылуу Кудайдын иши, аракет кылуу биздин ишибиз, демек башка аракет жок бизге. Бизнестерди кайра тууралап, аларга кирип чыгып, анан өзүбүз динибизди бекем кармансак, биз Кытай болуп кетпейбиз. Алар кирип атса эле биздин кыздарды алып атат деп айтып атабыз. Алардын тамагын жеп өлүп атабыз деп атабыз. Ошо шариятты билбегендер тийип атат, шариятты билбегендер ошонун арам оокатын жеп атат да. Шариятты билген, намаз окуган үйдө кызын Кытайга берген бирөө жок. Бир жорукчан кыз тийген жери жок мусулман эмеске. Чынбы? Же мусулман бирөө ошолордун жанагыдай арам оокатын жеген жери жок да. Демек диндүү болуп, дин таратуу менен өзүбүз сактап калабыз, коргоп калабыз. Анан алар дагы тосокту сактап калганга иншалла себепчи болуп калат. Башка жолу жок азыр. Жол ушундай жол, башка жол жок. Ушундай эмеспи?